Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, kutman taң. Allah'a şükürler olsun, daha bir taң da attırdık. Hayradan жұмышқа жөнөдүк ушинтип. Илгери ата бабаларыбыз балдарына кеңеш бергенде, балам этегиң жаман жерден жыртылбасын деп айтышчу экен да. Этегиң жаман жерден жыртылбасын. Ушул накыл сөз азыр бизге дагы жеткен. Bunun mazmunu. Eğer de etegi bir jaman жеринен жыртылган болсо, аны жамай албайсың дейт экен да. Жамак салсаң дагы билинип турат, себеби бул бурда жыртылган деп ачыкталып турат экен да, көрүнүп турат экен. Ошондуктан бул сөздүн турмуштагы мааниси адамдарга жөндөн жөн бекер жерден жаман көрүнүп калба деген маани экен. Жаман көрүнүп калсаң өмүр бою ошол баягы жамаачы билиндирип тургандай ошол адатың сага билинип турат экен да. Жамаачы жыртыкты билдирип тургандай, бул илгери мынандай иш кылган эле деп адамдардын оозунда кала берет экен. Ошондуктан туугандар, этегибиз жаман жерден жыртылбасын. Assalamu alaikum. İşingерге ийгилик.